Өлкөдө акыркы суткада 3 адам каза болуп, 134 адамдан илдет аныкталды. Ошто өзгөчө кооптуу кылмышкерлердин тобу Тажикстанга качып бара жаткан жеринен кармалышты. Германияда Pfizer вакцинасын салдырган 10 адам каза болду. Кудрет Тайчабаров Оштогу окуу жайдын директору жумушсуз калса татыктуу жумуш таап берерин убадалады. Түштүк Кореянын мурдагы президенти 22 жылга камакка алынды. Өлкөдө акыркы суткада 3 адам каза болуп, 134 адамдан илдет аныкталды. Акыркы суткада 134 адамдан илдет аныкталды. Бул тууралуу штабтан кабарлашты. Бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониянын катталган жаңы учурлары аймактар боюнча Бишкекте 46, Ошто 3, Чүй облусунда 45, Ош облусунда 12, Талас облусунда 0, Нарын облусунда 2, Ысык көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 3. Өлкө аймагында жалпы коронавирусту жуктургандардын саны 82.850 жетти. Өлкө аймагында жалпы коронавирусту жуктургандардын саны 82.857 жетти. Анын 78.715 сакайды. Ал эми соңку суткада илдеттен 3 адам каза болду. Бүгүнкү күндө кошо алганда республика боюнча коронавирус жалпы 1381 кишинин өмүрүн алды. Ошто өзгөчө кооптуу кылмышкерлердин тобу Тажикстанга качып бара жаткан жеринен кармалышты. Улуттук коопсуздук комитети тарабынан өзгөчө кооптуу кылмышкерлердин тобу Тажикстанга качып бара жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн маалымат кызматы билдирди. Ыкчам маалыматка ылайык алар 14 январдан 15 январга караган түнү Бишкектен Ошко барып, андан ары Тажикстан мамлекетине өтүп кетүүнү көздөшкөн. Атайын кызмат өкүлдөрү бүгүн таңкы саат 4:00 чамасында Ош-Бишкек жолундагы Чечкан капчыгайында кармашты. Укук коргоо органдарынын айтымында тийиштүү ыкчам иш-чаралардын натыйжасында бул кылмыштуу топтун башында турган ири фигуранттарды аныктоо жана кармоо аракеттери жүргүзүлүп жатат. Жакынкы кыска убакытта алар да кармалып, ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлат. Германияда Pfizer вакцинасын салдырган 10 адам каза болду. Германиядагы Пол Эрих институту Pfizer аталышындагы коронавирус вакцинасын алгандан кийин каза болгон 10 адамдын өлүмүнүн себебин аныктоого аракет кылып жатат. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар билдирди. Келлер Станиславский пресс-конференциясында 13 январга карата 9 адам каза болгонун билдирди. Адистердин айтымында Төмөнкү Саксонияда дагы бир өлүм катталган. Каза болгондор 79-93 жаштагы жарандар. Вакцинация менен өлүмдүн ортосунда бир нече сааттан 4 күнгө чейин болгон. Институтка 6 адам процедурага анафилактикалык реакция көрсөткөндүгү жөнүндө маалымат келип түшкөн. Жалпысынан эмдөөнүн 325 терс таасири буга чейин катталган. Алардын 51-ин абалы оор. Баңгизаттардын коопсуздугун камсыздоо департаментинин башчысы Брежит Келлер Станиславскийдин айтымында, адистер өлүм менен эмдөөнүн ортосунда түз байланыш жок экенин айтышат. Эске салсак, 27 декабрда Германияда америкалык Pfizer компаниясы иштеп чыккан дары менен эмдөө башталган. Алгач 80 жаштан ашкан адамдар, карылар үйүн жашоочулары жана кызматкерлери, медициналык кызматкерлер эмдөөдөн өтүшкөн. Бейшемби күнгө карата 842 000 адам эмдөөдөн өткөн. Кудрет Тайчабаров Оштогу окуу жайдын директору жумушсуз калса татыктуу жумуш таап берерин убадалады. Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Кудрет Тайчабаров Оштогу Ниязал атындагы музыкалык окуу жайдын директору Нурлан Каримов жумушсуз калбай турганын жазып чыкты. Эске салсак, кечээ күнү аталган окуу жайга Самара Каримова жетекчилик орунга барган. Бирок эмгек жааматы аны кабыл албай, азыркы директору Нурлан Каримов өз ордунда калсын деген талабын коюшкан. Жетекчилик кызматтан кол жууп калуунун алдында турган Нурлан Каримовго Бишкек ССден татыктуу жумуш таап беребиз деп убадалады Кудрет Тайчабаров. Эгерде Оштогу Ниязал атындагы музыкалык окуу жайдын директору Нурлан Каримов жумушсуз калса, биз ССден ошол айлыгына татыктуу жумуш таап бергенге сөз беребиз. 93 кесиптеши сыйлап, урматтап, ал үчүн туруп берген инсан жакшы адам, мыкты адис экенинен кабар берет. Андай адам жумушсуз калбаш керек. Креслого тырмышып жабышпаган адам гана таза иштеп бере алат, дейт Кудрет Тайчабаров. Түштүк Кореянын мурдагы президенти 22 жылга камакка алынды.
Түштүк Кореянын жогорку соту коррупция үчүн соттолгон өлкөнүн мурдагы президенти Пак Кын Хеге карата өкүмдү бекитти. Ал 22 жыл камакта болот. 2018 жылы саясатчы 24 жылга кесилген. Бул чечим тууралуу 14 декабрда Ренхап маалымат агенттиги билдирди. Пак Кын Хе 1979 жылы кол салуу учурунда өлгөн мурдагы президент Пак Чон Хинин кызы. 1998 жылы Кын Хе биринчи жолу атасы негиздеген партиянын атынан парламентке шайланган. 2012 жылы Түштүк Кореянын тарыхындагы алгач аял президент болгон. Мурдагы президентке каршы кылмыш иши 2016 жылы ал бийликке турган убакта ачылган. Түштүк Кореядагы бир нече күнгө созулган ири акциялардан көп өтпөй парламент Пак Кын Хеге импичмент жарыялап кызматтан кетирген. Экс-президент 2017 жылы камакка алынган. Ал курбусунун мамлекеттик иштерге аралаштырууга жана коррупцияга айыпталган. Андан мурун президент болгон Ли Мён Бак дагы коррупцияга айыпталып, былтыр февралда 17 жылга соттолгон. Андан мурунку президент Но Ми Хон да жемкорлукка айыпталып, кийин ал өз жанын кыйган. 1980 жылдан бери Түштүк Кореяны башкарган 8 президенттен 4-өө түрмөгө камалып, 3-өөнүн туугандары соттолгон. Бирөө өз жанын кыйган, дагы бирине өлүм жазасы чыгып, бирок ырайым алган.